Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн жаңы бир темадан сабак баштамакчыбыз. Бул темабыздын эң негизги таянган китеби болуп, Ибн Хаджар ал-Хайтами рахимахуллаху тааланын Az-Zawajirу ан ихтирафи кабаир. Чоң күнөөгө баткандарды кайтаруу, аларды сактап калуу деген китеби негиз болмокчу. Бул китепте бизге күнөөлөр тууралуу баяндап берет. Күнөөлөрдүн коркунучтуулугу, кайсыл иштер чоң күнөө, кайсыл иштер кичинекей күнөө, ушул тууралуу бизге кабар берет. Албетте, пенде күнөөлөрдөн сактануу үчүн, алардан этият болуш үчүн ал биринчи күнөө эмне экенин билиш керек. Жана күнөөнүн зыяндары, анын коркунучтуулугу, анын акыбети тууралуу үйрөнүш керек. Мына ошондо гана пенде күнөөдөн сактанып, андан алыс боло алат. Ошондуктан айтылат: "Кайфа яттaqi ман лам яриф маза яттaqi". Эмнеден сактанышты билбеген адам, эмнеден коргонушту билбеген адам кантип сактана алат дейт. Ошол сыяктуу эле эгерде пенде күнөө иштерди билбей турган болсо, анда күнөө иштерге малынып калат, күнөөлөргө батып кетет. Жана ошол күнөөлөрдүн акыбетин билбей турган болсо, пенде күнөөлөрдөн коркпой калат. Пенде канчалык күнөө жасаган сайын, анын артынан ушундай күнөөлөр балалап, күнөөлөр туулуп көбөйө берет. Мына ошондуктан күнөөлөрдүн башатын, күнөөлөрдү кесиш үчүн, алардан үзүлүш үчүн күнөөнүн коркунучтуулугун, кайсыл иштер күнөө экендигин билип, мына ошондон сактаныш керек. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул күнөөлөргө келе турган болсок, күнөөлөр бардык машакаттын, бардык кыйынчылыктын, бардык азаптын, ар кандай бале кырсыктардын эң башаты болуп эсептелинет. Мына ошонун булагы болуп саналат. Инсандын жүрөгүндөгү сыгылышты пайда кылат. Инсандын жүрөгүндөгү кыйынчылыкты, инсандын жашоосундагы берекени кетирүүчү эң негизги булак болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул нерсени баяндап: "Факуллан ахозна бизамби". Биз силерден мурунку коомду ар бирини өздөрүн жасаган күнөөлөрүнө жараша азапка салганбыз дейт. Аллах Таала кээ бирки коомдорду жер жутуп жок кылган болсо, кээ бирки коомдорун өзүнүн катуу бир шамалын жөнөтүп, аларды ошол шамалга катырып жок кылган болсо, кээ бирлерин сууга чөктүрүп жиберген болсо, кээ бирлерин асмандан таш жаадырган болсо, булардын баары биз алардын жасаган күнөөлөрү себептүү кылганбыз деп Аллах Таала не баяндап берет. Мына ошондой эле пенде канчалык күнөө кылган сайын, Аллах Тааланын балеси, Аллах Тааланын кырсыгы ошол пендеге не жакын болот. Жана ошондой эле Аллах Тааланын берекеси, Аллах Тааланын ырайымы ал жерден көтөрүлүп кетет. Эгерде пенде күнөөдөн алыстап, Аллах Тааланын ибадатына жакын болуп, Аллах Тааланын динин жакшы көрүп, Аллах Тааланын шариятына этаат кылып, моюн сунуп жашай турган болсо, бул пенденин жүрөгүндө мына ошончолук бактылуулук болот. Анын жүрөгүндө мына ошончолук сүйүнүч, жыргал болот. Ибадат кылган сайын ибадатынан рахат алып жашайт. Жана ошондой эле дагы анын коомчулугунда бактылуулук болот. Анын башкаларга болгон мамилеси оңолот. Башкаларга болгон ичкүйдү, башкаларга болгон көрө албастык, башкаларга болгон бир жамандык, жаман ойдон дагы инсан алыс болот. Ал эми пенде күнөө кылган сайын Аллах Таала анын жүрөгүнө мына ошончолук сыгылыч, кыйынчылыктар менен уруп кое берет. Жана ошондой эле Аллах Таала ал коомго өзүнүн азап, кырсык, балелерин жөнөтөт. Жана ошондой эле пенде бул күнөөлөрдөн тооба кылып кайтпай турган болсо, Аллах Тааланын астында күнөөкөр абалда бул дүйнөдөн жан бере турган болсо, Аллах Таала ал пендесин кабырдагы азабына же болбосо акыреттеги тозок азабына бул пендени салып коет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, бул пенде күнөөлөрдү билип, андан алыс болуп жашаштыгы сары болуп саналат. Эми күнөөлөр бул эки түргө бөлүнөт. Биринчиси чоң күнөөлөр, ал эми экинчиси кичинекей күнөөлөр болуп. Чоң күнөөлөрдү жасаган пенде сөзсүз түрдө андан тооба кылып кайтыш керек. Андан үзүлүшү керек. Тообанын өзүнүн шарттары бар.
Мына ошонун негизинде ал күнөөдөн алысташ керек. Ал эми майда барат күнөө жасагандар алар да тооба кылыш керек. Бирок кээ бирки майда күнөөлөр инсандын жасаган ибадаттары себептүү ал кечирилип турат. Мисалы үчүн айткан истифары, айткан тасбихи, берген садакасы, алган даараты, мешитке карап баскан кадамдары, бирөөгө кылган жакшылыктары жана башка ушундай ибадаттары анан ошол майда барат күнөөлөрүнө кафарат болуп ал кечирилип турат. Эми Ибн Хажар рахимахуллаху таала өзүнүн китебинде биринчи эле алып келген күнөөсү, эң чоң күнөө деп алып келген күнөөсү бул аль-ишраку биллахи, Аллах таалага ширик кошуу деп алып келет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах таалага ширик кошуу эмне экендигин билип, андан алыс болуп жашашыбыз керек. Жүрөгүбүздү шириктен тазалашыбыз керек. Мына ошондо гана биздин жүрөгүбүзгө бактылуулук орной баштайт. Эң чоң негизги инсан ибадаттарынын кабыл болуусунун, инсандын жашоосуна бактылуулук келүүсүнүн эң чоң себеби бул жүрөктү Аллах таалага ширик кошуудан тазалаштык болуп эсептелинет. Бул ширик аябай коркунучтуу нерсе. Ширик дагы экиге бөлүнөт. Чоң ширик, кичинекей ширик болуп. Экөөнүн ортосунда албетте чоң айырмы бар. Биз бүгүнкү сабагыбызда ошол чоң ширикке келе турган болсок, албетте бул чоң ширик аябай коркунучтуу. Аллах таала Кур'ан-ы Каримде кимде-ким чоң ширик кыла турган болсо, аны кечирбей турганын баяндаган. Бул чоң ширик кечирилгис күнөө экенин Аллах таала бизге кабар берет. Аллах таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө «Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи». Аллах таала өзүнө шерик кошкон пенделерин кечирбейт дейт. Эгерде бул үйдөн тооба кылып кайтпай турган болсо, алар түгөл тозокто калып кетет. Аллах таала Кур'ан-ы Каримде башка бир аяттарында аларга бейишке кириштиги арам экендигин баяндап, мындай дейт: «Иннаху ма юшрик биллахи факад харрамаллаху алейхил жанна ва маъвахун нар». Кимде-ким Аллах таалага ширик коша турган болсо, ал адамга тозокко кириштиги арам, ал адамга бейишке кириштиги арам болот, анын бара турган жери түгөлүктүү тозок болот деп Аллах таала бул шириктин, чоң шириктин ушундай коркунучтуулугун баяндап берет. Жана ошондой Аллах таала башка бир аяттарында булардын жасаган жакшылыктары, булардын кылган ибадаттарынын эч бириси кабыл болбоштугун баяндайт. Аларга эч кандай бир сооп берилбештигин баяндап Аллах таала Кур'ан-ы Каримде Эй пайгамбар, эгерде сен Аллах таалага шерик коша турган болсоң, анда сенин кылган эч бир ибадатың кабыл болбойт. Алардын баарын биз абага күйгүзүп жиберебиз дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эртең кыямат күнүндө инсандын бейишке кирүүсүнө эң чоң себепкер болуп турган нерсе, инсандын амалдарынын көтөрүлүүсүнүн, инсандын амалдарынын кабыл болушунун эң негизги фундаменти бул пенде шириктен алыс болуштугу болуп эсептелинет. Шириктин кээ бирки сүрөттөрүнө, кээ бирки көрүнүшүнө келе турган болсок, бирок тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууганым, бул шириктин түрлөрү да аябай көп. Биздин жашообузга чоң ширик дагы, кичине ширик дагы көпчүлүгүбүздүн жашообузга аралашып кеткен. Биз буларды билип, мындан алыс болушубуз керек. Анан кээ бир сүрөттөргө келе турган болсок, биринчиси бул Аллах Тааладан башкага сыйыныштык. Аллах Тааладан башка бирөөгө ибадат кылыштык. Ибадаттын кайсы түрү болбосун Аллах Тааладан башка бирөөгө арнаштык. Бул чоң шириктердин катарынан эсептелет. Анткени Аллах Таала кайсы бир пайгамбарды жибербесин, жалгыз өзүнө гана сыйынууга чакырган. Нух алейхиссаламдан баштап эң акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейин алардын негизги милдети, негизги вазифасы кылып жалгыз Аллах Таалага сыйынууга чакыргыла деп жөнөткөн. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул нерсени баяндап, не дейт? «Валакад баъасна фи кулли умматин расулан». Биз чындыгында ар бир коомго пайгамбар жибердик дейт. Ани абудуллаха ваштанибут тогут. Жалгыз Аллах Таалага гана сыйынгыла жана Аллах Тааладан башкага сыйынып кетүүдөн этият болгула, андан алыс болгула деп биз ар бир пайгамбарга ушинтип милдеттеме жүктөп, Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылууга биз чакырык кылып жибергенбиз деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул нерсени баяндап берет. Жана ушуну Аллах Таала ар бир пайгамбар келген болсо, ушу сөз менен келет. Убудуллаха ма лакум илахун гайру. Жалгыз Аллах Таалага гана сыйынгыла. Андан башка сыйынга татыктуу кудай жок болгон Кудай, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынгыла, андан башкасына сыйынбагыла деп биз жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылууга ушинтип биз пайгамбарларды жибергенбиз дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар салам келер алдын бул Мекке мушриктери Аллах Тааладан башка буттарга,
башка таштарга ушинтип сыйынып кетишкен эле. Кээ бирлери периштелерге сыйына турган болсо, кээ бирлери болсо өздөрү жасап алган таш кудайчаларга, кээ бирлери болсо дарактарга, ушинтип ар ким өзүнүн кудайчаларына сыйынып, өзүнүн кудайлары менен мактанып, сыймыктанат эле. Аллах таала ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жөнөтүп, баары жогун ла иляха иллаллах, Аллахтан башка ибадатка татыктуу эч бир кудай жок деп, Аллах тааланын өзүнө гана ибадат кылууга чакырууга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жиберген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах тааладан башка кандай бир пайгамбар болсун, же кандай бир солих киши болсун, ал тирик болсун, же өлүк болсун, же болбосо кандай бир периште болсун, кандай бир дарак болсун, кандай бир таш болсун, ага ибадат кылынбайт, ага сыйынылбайт, андан дуа кылып суралбайт, же болбосо ага барып сажда кылынбайт, же ага барып рүкү кылынбайт, же болбосо ага барып ал үчүн бир курбандык чалынбайт. Ким ушундай кыла турган болсо, бул чоң ширикке түшкөн болуп эсептелинет. Чоң ширик бул инсандын иманын ажыратып коет. Мындан пендени этият болуп сактаныш керек экен. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биринчи түрү эмне экен? Бул жалгыз Аллахтан өзүнө ибадат кылыштык экен. Кабырларга барып ибадат кылыштык, же болбосо дагы бир таш тоолорго барып ибадат кылып сыйыныштык, же болбосо дагы бир башка олияга барып сыйыныштык. Бунун баары ширик болуп эсептелинет. Мындан пенде алыс болуш керек экен. Ибадаттын баардыгы ким үчүн болуш керек? Аллах таала үчүн гана болуш керек. Биз ар бир намазыбызды окуган сага гана сыйынабыз деген сөздү тасыкташыбыз керек. Мына ошол нерсени ишке ашырышыбыз керек. Мына ушул эң негизги ибадаттын өзөгү болуп эсептелинет. Экинчи шириктин түрү бул иддаал коюп дейт. Гайып нерсени даа кылыштык, даба кылыштык. Мен гайыпты билем деп чыгыштык. Бул да ширик болуп эсептелинет. Бул мисалы сыйкырчылар, бакшылар, көз ачыктар, жылдыздар төлгөсүн сүйлөп аткан ушулардын баардыгы бул да ширик болуп эсептелинет. Мындан дагы пенде алыс болуш керек. Гайыпты бир гана жалгыз Аллах таала гана билет. Аллах таала Кур'ан Каримде лаху гайбус самавати вал ард. Аллах таала асман жердеги баардык гайып нерсени өзү жалгыз гана билүүчү дейт. Кимдеги ошо Аллах таалага тийиштүү болгон сыпаттарды, кудайлык кудуретке гана, кудайлык касиетке гана тийиштүү болгон касиеттерди, сыпаттарды бирөө даа кыла турган болсо, мен да гайыпты билем, мен да гайыпты айта алам деп ушинтип чыга турган болсо, же болбосо гайыпты айткан сыйкырчыга же бакшыга бирөө барып туруп ошого ошону тасыктай турган болсо, бул да чоң ширик болуп калат. Албетте бул сыйкырдын аябай түрлөрү көп. Кээ бир түрлөрү чоң күнөө, ал эми кээ бир түрлөрү бул ширик болуп эсептелинет. Инсанды чоң ширикке түшүрүп коет, инсандын иманынан ажыратып коет. Албетте бул сыйкырчылык, бакшы болсун, көз ачык болсун, же болбосо төлгөчтөр болсун, колун кармап сүйлөгөн болсун, жерге сызып сүйлөгөн болсун, же болбосо бир чынын кармап нерсе ачып берген болсун, же бир пал ачып берген болсун, мунун баары кайып илимди даава кылыш болуп эсептелинет дагы. Бул ширикке түшүп калат. Мындан дагы инсан алыс болуш керек. Эми дагы чоң шириктин дагы кээ көрүнүштөрүнөн бул Аллахтан дагы башка бирөө бизге рызкы бере алат, Аллахтан дагы башка бирөө жарата алат, Аллахтан дагы башка бирөө бизге пайда зыян бере алат деп ушинтип ишеништик. Мисалы үчүн кандай? Бир кабырга барып, ушул кабыр бизге бала берет, ушул кабыр биздин муктажыбызды өтөп берет деп ошол нерсени ишенип жүрүштүгү жүрөккө. Же болбосо паланча аулиянын рухунан коркуштугу, паланча аулиянын руху бизди уруп кетет. Же болбосо паланча аулия бизди эртең азапка салып коет. Же болбосо паланча жерде ушундай дарак бар, бул өтө ыйык болгон дарак. Андан коркуш керек, андан барып жардам сураш керек. Андан барып ушундай чүпүрөктөрдү байлап ушундай кыла турган болсоң, сага мындай пайда болот, сага мындай зыян болот деп ушинтип ал дарактардан барып пайда зыян, же рызкы сураштык, же болбосо бала сураштык, же башка бирөөнүн муктаждыктарын сураштык. Бул дагы чоң шириктердин катарына кирип калат. Мындан дагы пенде алыс болуш керек. Демек, урматтуу мусулман тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан кыскача жыйынтык: инсан чоң шириктен алыс болуш керек экен. Чоң шириктен сактаныш керек. Эгерде инсан чоң ширик кыла турган болсо, бул имандан ажырап калат экен. Жана ошондой эле чоң шириктин көрүнүштөрүн айтып өттүк. Биринчиси Аллах Тааладан башка сыйыныштык, башка ибадат кылыштык. Экинчиси сыйкырчылык менен алек болуп бир гайбий илимди даава кылыштык болуп эсептелет. Үчүнчүсү болсо бул Аллах Тааладан дагы башка бирөө бизге пайда зыян бере алат, Аллах Тааладан дагы башка бирөө жарата алат деп ушинтип Аллах Тааланын кудайлык сыпаттарын дагы башка нерсеге берип жибериштик. Бул дагы чоң ширик болуп эсептелет экен. Эми кийинки сабагыбызда
كشناكي شركة تخلص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.